Assalamu alaikum sizler men. Жана азыркы көйгөй боюнча бөлүшө кетейин дедим. Жана Сахарага барып, мед комиссиядан өткөндө көбүнчө эжекелерди, байкелерди илүүдөн өтүп калгандарды деле сифилиске подозрение бар деп чыгарып коюп атат. Ошонун айынан көп үй бүлөлөр урушуп атат, көп ызычуулар жана ар кандай балдарынан уялгандар, ушундайлар көп болуп калып атат. Анан суроо берип атышат, ушундай болуп калды, эмне кылабыз деп. Жана ошону мен баарыңарга эле ушул видеодон айтып коеюн дедим. Эч нерседен коркпогула, балким аякта коммерция болушу мүмкүн. Ал жакта жөн эле подозрение, по подозрению эле. Анын үстүнө тем более аякта жана сифилис дегенде даже может быть өздөрүнчө бир коммерческий мындай бизнес кылып алыштары мүмкүн да. Анткени аны дарылаш 18 миң экен. Кайра Ленскийден барып өтүп атасыңар туурабы? Ошондуктан эч коркпой эле, паниковать этпей эле, жашоо бүтүп калбагандай эле сөзсүз түрдө ошондой анализ чыгып калса, коркпой эле эртеси күнү барып инвитро, мобил мед дегендерге барып тапшырып койсоңор, бир күндө анализ чыгат. Анан ошол анализ менен кайра барсаңыздар болот. Ушундай экен деп. Бирок баары эле бир лечение алдырса керек 18 миңге. Ошо факт в том, что өзүңөр үчүн ошо немеден барып частный клиникалардан барып анализ тапшырып өтсөңөр таза эле болосуңар. Анан жөн эле коркуп ызычуу чыгарып бербегиле. Анан экинчи жаңылык болсо ошол эми баардыгы продление кылып атканда сөзсүз түрдө продлениянын алдында Сахаровадан барып өтүш керек. Кайсы жылы келсең дагы не важно, потому что Сахаровадан барып өтпөгөндөрдү көбүнчөсүн продление кылбай коюп атат регистрациясын. Ошондуктан Сахаровадан барып бир жолу өтүп койгула. Сахаровадан бир жылга бир эле жолу өтөсүңөр, отпечатки пальцев на всю жизнь. Ал эми, то есть паспорт алмашканга чейин, ал эми эле, ал эми медобследование болсо бир жылда бир жолу өтөсүңөр. Ошол баарыңыздарга ийгилик. Анан, кстати, дагы бир жаңылык, ошо Россияга кирип атканда баардык иностранный граждане алыр ПЦР тапшырбай калыптыр. Ийгилик информация менен бөлүшүп, жана андай Сахаровага анализи туура эмес чыгып калгандар паниковать этпейле.